Ар күнү жесек боло турган 3 азык. Биринчиси эт. Анткени бизге керек болгондун баарын толугу менен камсыздап бере ала турган жалгыз азык ушул. Андыктан күнүнө 50 граммдан 100 граммга чейин эт жеп туруңуздар. Экинчиси сары май. Организмибиз пайдалуу майларга дайыма муктаж жана ошол пайдалуу майлардын сап башында сары май турат. Тамакты дагы ушул майга кылсаңыздар жакшы болот. Үчүнчүсү болсо алма, жүрөк кан тамир системасы үчүн эң пайдалуу болгон азык ушул. Жана бул азык биздин организмибизге оң гана таасир этет. Көп жесеңиздер дагы эч кандай зыян бербейт. Андыктан күнүнө 2 даанадан алма жеп туруңуздар. Ушул орунда рациондон бир аз четтетишибиз керек болгон 2 азыкты сиздерге айтып өтөйүн. Бирөөсү нан, экинчиси картошка. Албетте мен сиздерге бул азыктарды жебей коюңуздар деп айтпайм. Болгону азайтыңыздар. Мисалы бүгүн нан жеген болсоңуздар, картошка жебей туруңуздар. Эртеге картошка жесеңиздер, нан жебей турасыздар. Же болбосо экөөсүн тең күн сайын жей берсеңиздер деле болот. Болгону граммын азайтып коюшуңуздар керек болот. Ошондо өзүңүздөргө өтө чоң жакшылык кылган болосуздар. Андыктан аткарып көрүңүздөр.